Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, биздин социалдык түйүндөрдүн катталуучулары. Мына быйыл биздин өлкөдө Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдык мааракеси мамлекеттик деңгээлде белгиленген турат. Ушул теманын айланасында кененирээк кеп куралы деп биз студиябызга Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына караштуу Кыргызстан элдеринин тарыхы жана маданий мурастарынын Мурас фондусунун башкармалуу төрагасы, тарых илимдеринин кандидаты, профессор, маданияттын эмгек сиңирген ишмери Молдокасымов Кыяз Сатаровичти чакырганбыз. Кыяз Сатарович, студиябызга куш келипсиз. Кыяз Сатарович, мына быйыл өлкөбүздө Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгы абдан кеңири масштабтуу белгиленгени турат. Ошол биринчи эле суроом, бул датанын мамлекеттик деңгээлде белгиленип жаткандыгы эмнеден кабар берет? Бул өтө мааниси терең, катардагы мааракелерде эмес, ар бир кыргыз жүрөгү менен аңдап сезип, өтө терең билет турган, өтө баалай турган тарыхый окуя да. Анткени кыргыз эли бул Борбордук Азиядагы эң байыркы калк. Мурда биз кыргыз деген жазманын Кытай жазмасында кездешкенин 2200 жыл деп келдик элек. Биз мына Мурас фондусу Кытайдагы тарыхчы кесиптештерибиз менен кызматташып 5 жылдан бери тереңирээк архивтерди изилдей келгенде, кытайлык биздин кесиптештерибиз профессор Ю Тайшан кыргыз деген аталыш 3000 жыл мурда Кытай хроникаларында жазылгандыгын айтып атат. 3000 жылда жазылган bunday кыргыздардай байыркы эл жок. Кыргыздар өз мезгилинде улуу каганатын түзүшкөн. Андан кийин 9-кылымда 840 жылы бул дээрлик 100 жылга жакын өкүм сүргөн, өзүнүн улуу дөөлөтүн, империясын түзгөн. Мына ошондой калк 19-кылымда, 20-кылымда дагы өзүнүн эркиндиги үчүн, өздөрүнүн азаттык мамлекеттик курамы, мамлекеттик түзүлүшү боюнча күрөшүп аракет кылган. Анын эң акыркы күрөш 1916 жылдагы улуттук боштондук күрөш. Кыргыздардан бери дегенде 100 миңге жакын кыргыздар кыргынга дуушар болгон. Кийин падыша тактан кулады. Андан кийин Октябрь революциясы болду. Эми андан ары кыргыздар кандай жашаш керек? Мурдакы колониалдык башкаруунун алдында, жетегинде өз жерине ээ болбой, өз элин башкара албай калган укукта жашаш керекпи же өзүнүн мамлекети болуш керекпи? Мына ушундай баягы күрөш жүрө баштады. Алгачкы күрөш мына 1917 жылы бул кокон автономиясын түзөбүз деген аракеттер болду. Мурдакы оторучулук баш ийүүчүлүккө кабылбай, өздөрү башкарган мамлекетти курабыз деген аракеттер болгон. Бирок бул ошол мезгилдеги жанакы совет бийлигин орнотуп аткан көпчүлүктөр түшүнгөн эмес. Кокон автономиясы жок болду. Андан кийин ошо кыргыздын эң белгилүү ошол мезгилдеги мамлекетти курабыз, өзүнүн мамлекети болсун деген Абдыкерим Сыдыковго окшогон, Жусуп Абдрахмановго окшогон, Ишеналы Арабаев, жана башка кыргыздын мыкты инсандары биз өзүбүздүн мамлекетибизди курабыз деп күрөшө баштады. 22 жылы алгач мына түштүк тарапта Фергана облусундагы алкакта жашаган кыргыздарда Тоолуу облустун түзөбүз деген аракет болгон. Тоолуу облус түзүлдү деп жарыялагандан кийин кыргыздын ичинен чыккан, кыргыздын мамлекеттүүлүгүн каалабаган, мурдакыдай эле түзүлүштө жашагысы келген айрым бир адамдар бул бай манаптын балдары биригип алып өздөрүнүн мамлекетин курабыз деп чыгышты. Буну жок кылыш керек деп арыз жазып отуруп, Сталин аны жокко чыгарып койду 22 жылы. Бирок алар андан ары өзүнүн күрөшүн дагы күчөтүп отурду. Улуу империя каган курган эл болуп туруп, анан өзүбүздүн мамлекетибиз жок болсун деп туруп күрөшүп отуруп, улам каттарды жазып атты, аракеттер жасап атты, жыйындарда сүйлөп атты. Ошентип жанакындай аракет кылып отуруп, акырында 1924 жылы РСФСРдын курамында 14 октябрда
Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлсүн деген чечим чыккан. Бул чечимди эми элестетип көрүлө. Эгерде ушул Кыргыз мамлекети түзүлгөндүгүнө байланыштуу бул чечим чыкпаганда эмне болот эле? Кыргыздын ички жана сырткы душмандары Кыргызга мамлекеттин кереги жок. Фергана облусуна караган кыргыздар өзүнчө ошол жактагы республиканын курамында болсун. Ал эми бул жактагы Кыргызстандын түндүгүндөгү Жети Суу облусундагы жашаган кыргыздар ошо Жети Суу облусуна караган боюнча калсын деген аракет, ошондой жагдай калып калса, бүгүнкү күндө Кыргыздын өзүнүн мамлекеттүүлүгү жок болот болчу. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө ээ болбойт болчу. Элестеткиле, ошондо биз эч мамлекетибиз жок. Ошол башка республикалардын курамында жашап калган эл болсо кандай болот болчу? Мына ошол Кара Кыргыз автономиялуу облусу кийин Кара Кыргыз деп атап койдук, себеби ал мезгилде биздин аталышты кошуна Казакстан алып, алар Кыргыз АССР деп аталган. Кийин алардын өздөрүнүн интеллигенциясы биз казакпыз деп чыгып туруп, анан Казак республикасына өткөндөн кийин, Казак АССР деп аталгандан кийин биз 25-жылы өзүбүздүн Кыргыз деген аталышыбызды алдык. Ал кийин 26-жылы Кыргыз АССР болду. Ал эми 26-жылдан 36-жылга чейин дагы кырчылдашкан күрөштөр болду. Кырчылдашкан күрөштөрдүн негизинде Союздук республика болуп 36-жылы жарыяланды. Ошол Союздук республика менен 15 Союздук республика деп билебиз тарыхтан. 91-жылга чейин Кыргыз СССР болуп келдик. 91-жыл августта ошол аймак, ошол чегара, ошол түзүм эгемендүү Кыргыз республикасы болуп жарыяланды. Демек, бунун мааниси мына ушунда жатат.